Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 9 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Адахан Мадумаров күч органдарынын кыргыз жарандарын коргош керек болуп калганын айтты. Күч органдарынан кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Кече Мирлан Ураимовдун кармалышы боюнча айткым келип жатат. Кандайдыр бир себептер болсо кат менен кайрылып койсо болмок. УКМК же ИИМ болобу түндө барып баса калган практикасын токтотсо болот эле. Түндө бала чакасынын коркутуусунун эмне кереги бар, деди Мадумаров. Кече 8 февралда Супер KG порталынын Өздүк булактар бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов кармалганын маалымдаган.